акча табыш үчүн өзүбүз видеолорду, авторский видеолорубузду жүктөп, эң аз дегенде 1000 подписчик жана баягы видеолорубуздун көрүлүшү 4000 саатка жеткенде гана YouTube бизге монетизация жандырып, ошол видеолорубузга акча алсак болот. Ал үчүн биз азыр Google'га киребиз дагы YouTube сайт деп канча саат көрүлгөнүн текшерүү үчүн бүгүнкү видеодо көрө аласыздар. Көп эле биле беришпейт канча саат болгонун. Мен дагы биле албай абдан көп убара тарттым. Канча подписчик болгонун тез эле байкасак болот, жазылып эле турат. Мынакей YouTube'га выход кылып киргенде бизде мындай эң чекесинде өзүбүздүн YouTube'дагы каналыбыздын адреси жайгашат бул жерге. Ушул басып туруп меню чыгат. Бул менюдан биз творческий студия дегенге киришибиз керек. Мынакей менде экраным чоңойбой атат. Негедир мына студия, творческая студия деген басып берейин. Творческая студияны достор Play Market'тен көчүрүп алсаңар болот. Азыр мен сайт аркылуу кирип атам. Сайт аркылуу да кирсек болот, приложениясын да көчүрүп алсак болот. Мынакей достор, панель управления каналым деп чыкты. Менде учурда 2188 подписчик бар. Бирок канча саат көрүлгөнүн бул жерден түп түшүнүүгө болбойт. Ал үчүн биз достор, мына жердеги кандай десем, өдө ылдый болуп мындай не деп коет эле, антенна сыяктуу турат го, ушуну басабыз дагы, диаграмма сыяктуучу. Ушул жерден биз кеңири билсек болот. Мынакей ачылды достор. Ушул жерден биз время просмотра 970 деп эле турат да. Бул таптакыр эле түшүнүксүз биз үчүн. Ал үчүн биз достор мына жерде последние 28 дней деген басабыз дагы, последние 365 дней дегенде басабыз. Ушул жерден биз канча саат көрүлгөнүн байкасак болот. Мынакей 3900 000 саат болуптур азыр. 309 000 дейм да. 3900 000, ошондо 4000 саат көрүлүш үчүн бизге дагы 100 саат жетишпейт. Тактап айтканда, эгерде монетизация жандырыш керек болсо, анда мына доллардын белгиси турат, ошону басабыз дагы ушул жерден монетизация жандырабыз. Ал үчүн биз азыр байкайлы. Монетизация жандырыш үчүн да кайталап айтып кетейин. Минимум дегенде бир жылда подписчик анан 4000 саат болуш керек. Менде ушул жерде дагы убакытты кеңири жазып койгон. Мынакей 3866 саат көрүлүптүр. Негизинен 4000 саат болгондо монетизация жандырсак болот достор. Мага дагы ошондо 140 саат көрүлүш керек экен. Ошондо гана монетизация жандырууга заявка кетиребиз достор. Сиздер менен биргеликте. Кимдин YouTube'дан акча таап иштегиси келсе, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн авторский видеолорду чыгарышыңыздар керек. Сөзсүз түрдө башка адамдын видеолорун эч качан жүктөбөңүздөр. Себеби YouTube'да эрежеси боюнча блокко салынып, YouTube каналыңар жабылып, эмгегиңер текке кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңөрдүн видеоңорду киргизгиле жана подписчиңерди эң эле аз дегенде 1000 подписчиктен жогору кылышыңар керек. Ошондо гана монетизация жандыра алабыз. Кийинки чыгарылышта меники 4000 сааттан
ашсын достор, ошондо гана монетизация жандыруу боюнча видео тартам. Азыр мен сиздер менен коштошом, жакшытыңыздар. Кудай буюрса дагы көп видеолорду чыгарып турам. Мен видеолорумдун баардыгы бекер достор, сатылбайт. Башкаларга да айтып кетер элем, сатпагыла, сатып аткан адамдар дагы болуп атат, угуп атам. Мунун баардыгы бекер берилет жана ошондой эле бул иштердин, видеолордун топтому Telegram каналда жайгашат. Ошол каналды дагы мен сиздерге описанияга жана комментарийге жайгаштырып коем. Ошол жака кирип акча таап иштесеңер болот. 1 сом салбастан эле заданияларды аткаруу жолу менен акча тапкыла.